Ак Ордонун мына ушул үй сатылат туугандар. Өзүм үчүн өтө жакшы сапаттуу материалдар менен салган үйүм дейт. Кызыл кирпич, ортосу плита, полный шартыдагы кылынган, төрт тарабынан забор, көчө тарабынан дарбазасы, ирети менен жакшы шарты менен салган дейт. Караңыздар, жамгырдын суулары дагы полный куюлуп, септикке чейин барат экен. Стяжка, жашыл зона туугандар, бул жагында времянкасы сонун ремонту менен полный бар. Түзмө түз ээси менен байланышасыздар. Эч кандай ортомчу жок туугандар. Үйдү келип көрүңүздөр, үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат деп ойлойм. Сатылуучу үй Ак Ордо 3-тө жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Элмирбек Иманалиев жана Зайырбек Ажматов көчөнүн кесишине келесиздер. Келүү эле. Зайырбек Ажматовдун бир аз батышта жүрсөңүздөр ушундай мечитти көрөсүздөр. Ушундай эле туш тарабына мынакей. Могу 2 этажный бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болот. Зайырбек Ажматовдон кийин эле Салкынтөр көчөдө жайгашкан. Иманалиев менен кирип келсеңиздер деле болот. Бул жерден жүргөн автобус, маршруткалар дагы көп эле бар туугандар. Бул жагынан Гагарина Ахунбаева, бул жагынан магистраль менен да мындан кирип келсеңиздер болот. Макет туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек Салкынтөр 38 даректе жайгашкан. Жалпысынан 4 сотук участокта чоң 2 этаж үй, сонун ремонту менен болгон. Времянкасы туугандар, участок 4 бурчтуу туура формада, 4 тарабынан забор, көчө тарабынан сүрүлүп асылчалган дарбазалары. Чек арасы боюнча айтсак, могу чыгыш чек ара 1 калитка, бул жактан 2 калитка, дарбаза жана батыш чек ара. Бул забор бүткөн жерге чейин болуп калат туугандар. Электр энергиясы бар, жарыктарына чейин орнотулган, суусу бар тууганда. Жана айткандай сиздер Иманалиев көчө менен келсеңиздер деле болот, же болбосо мынакей мойдон кийин эле Зайырбек Ажматовго чыксаңыздар да болот. Бул жерден дагы жүргөн көп эле автобус, маршруткалар бар туугандар. Караңыздар, тынч, сонун жер, кошуналар, райондун көрүнүшү. Стяжка мынакей көчө тараптан уже куюлуп башталган. Короосунда мына керектүү жери полный стяжка болгон. Бул жагында жашыл зоналарына чейин үй боюнча айтсак, узун туурасы туугандар 13 9 кызыл кирпичтен. Этаждын ортосу плита, негизинен өзүм үчүн өтө жакшы материалдар менен салган дейт. Аны келгенде өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот дейт. Плюс чоң времянкасы, узун туурасы 5-14 туугандар. Кызыл кирпичтен, ортосу базальт менен жууланган, жайында салкын, кышында жылуу болгон мощный үй дейт. Анда азыр кирип байкап көрөсүздөр. Силерге биринчи жолу бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Караңыздар, стенадагы ушул Сонянын кирпичтери экен туугандар. Негизги эшиги негизинен салмактуу, сапаттуудай көрүнөт. Киргенде ушундай кенен прихожкасы, терезелер мынакей туугандар. Андан кийин холл, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Электропроводдор полный коюлган, стяжка куюлган, этаждын ортосу плита, түндүк тараптан, чыгыш тараптан чоң терезелери. Ички бөлмөнүн стенасы дагы, сырткы стенасы дагы 1,5 кирпич экен. Бул жагы караңыздар, чоң залы, күнгөй тарабынан, чыгыш тарабынан терезелери. Бул жер общий санузелдин бөлмөсү экен. Сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Чыкканыңыздарда эле чоң холл, бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп алабыз. Чыгыш тараптан терезе, түштүк тараптан терезе мынакей Ажматов көчөнүн эле толтур автобус маршруткалар, магазиндер бар туугандар. Тет этаж, магистраль тараптарда бул жерден тоолор сонун болуп көрүнөт экен туугандар. Чыкканда оң жакта 2 спальный бөлмө. Мынакей. Андан кийин бул жагында дагы бир спальный бөлмөсү. Бул жакта дагы бир спальный бөлмө. Мынакей. Чыгыш тараптан, түндүк тараптан терезеси. Холлдон сырткары 4 спальный бөлмө. Бул 4-чү болсо родительский спальный болуп, өзүнүн бул жакта бир гардероб класстары бар, санузел класстары бар, ушундай бөлмөсү дагы бар. Үйдүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү. Времянканын негизи кирүүчү эшиги. Времянканын кире бериш прихожкасы, отопление өзүнчө котел менен жылыйт. Бул жакта ванна туугандар, душ, кирип жууган машиненин орду. Караңыздар, сонун ремонт, мебелдин дагы көргөнүңүздөрдүн баары калат экен. Документ, кызыл китеп, керек документтери полный бар, караңыздар. Могу мебелдин баары жаңы алынган, караңыздар, замандап. Мондай эме ручкасы жок болгон, ушундай мебелдер. Бул жагында болсо, өзүнчө ушундай чоң зал бар экен туугандар. Эгер чоң үйүңүздөрдү толук бүтүрө алсаңыздар, каалаган киши бул жака бирөөнү квартирага киргизип деле ай сайын киреше кылсаңыздар деле болот. Караңыздар, бул жердеги телевизорлар деле, бул мебелдер деле полный жаңы баары калат туугандар. Времянканын өйдө турганда кенен ушундай дагы бош жери туугандар. Караңыздар, мына жашыл зона гүлдөрү менен уже жакшы болуп каралган. Үйдүн түштүк тарабынан дагы мондай бийик заборго чейин туугандар кенен аралык ташталып, бул литрас стяжкасы куюлуп, срифтерине полный түү менен тура менен эме кетет окшойт туугандар. Септикке карай караңыздар. Времянканын котелу өзүнчө, бул чоң үйдүн котелу өзүнчө туугандар. Бул жакта болот. Мынакей бул үйдүн батыш тарабы, сыртка жатканы. Сыртка жатканда да мынтип ички тарабы каралган туугандар. Үйдү байкадыңыздар туугандар. Көпчүлүгүңүздөр эле бул үй жакса керек. Баасы болсо $245 000 сурап аттыр да, бир аз содалашам, сүйлөшөм дейт. Номер 0509 97 10 90 туугандар.